Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде документ боюнча көйгөйлөрүңүз болсо, бизге кайрылыңыз. Документ боюнча кызматтарыбыз: ИНН, СНИЛС, регистрация, трудовой договор, медкнижка, медкарта, перевод паспорт, перевод күбөлүк, перевод права, натуральный через нотариус. Биз өз ишибизди таза жана жоопкерчилик менен аткарабыз. Эч ойлонбой кайрыла бериңиздер. Биздин байланыш номерлер +7926 717 0331. Милиция жогорку кеңештин мурдагы депутатын кармады. Бишкекте курулуш компаниясынын мурдагы негиздөөчүсү жана башкы директору кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча ал өзүнүн компаниясындагы адамдар менен сүйлөшүп алып, акча кошуп, үлүштүк негизде батир алайын деген жарандарга 61 миллион сом зыян келтирген деп шектелүүдө. Аталган факты боюнча өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Иликтөө иштеринин натыйжасында шектүү катары 33 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочо жайга камакка алынды. Тергөө иштери уланууда. Кармалган адам жогорку кеңештин мурдагы депутаты 33 жаштагы Эмилбек Жусупов экенин репортер Кежиге өздүк булактар билдирди. Эмилбек Жусупов Эмаком курулуш компаниясынын негиздөөчүсү болгон. Жусупов 2021 жылы депутат болуп шайланып келген. 2024 жылы апрелде мандатын тапшырган. Камчыбек Ташиев Оштогу достук чек ара өткөрмө жайына күтүүсүз текшерүү менен барды. Бүгүн 25 сентябрда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен жергесине жасаган жумуш сапарынын алкагында Ош шаарында жайгашкан Кыргыз-Өзбек чек арасындагы достук чек ара өткөрмө постуна күтүүсүз текшерүү менен барды. Ал жердеги реалдуу абал менен таанышып, кемчиликтерди көрүп, тийиштүү жетекчилерге жана кызматкерлерге жеринен тапшырмаларды жана эскертүүлөрдү берди. Камчыбек Ташиев чек ара өткөрүү пунктунда эки тарапка өтүп жаткан жарандардын узун кезекте турганына күбө болду жана мындай абалга жол берип жаткан кызматкерлерге ыкчам иштөөгө, айрыкча жарандардан жана унаалардан пара алууга, коррупцияга жол берилбеши керек деген катуу эскертти. Алдыда дагы өлкө аймагындагы чек ара өткөрмө жайларына жана башка мекемелерге күтүүсүз текшерүүлөр менен барарын, эгер талаптагыдай жумуш жүрбөй жаткан болсо, аяосуз чаралар көрүлөрүн белгиледи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, Нахимовский проспект метросу, Сивашская көчөсү 7 корпус 2. Байланыш номеру +7925 103 22 77. Ташиев тек учак менен Ош-Ноокат жолунун курулушун көрүп чыкты. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Ош-Ноокат жолундагы жол жана көпүрөлөрдүн курулуш иштеринин жүрүшүн тек учак менен көрүп чыкты. Бул тууралуу регион телеканалынын директору Өткүрбек Рахманов соц тармактагы баракчасына маалымат бөлүшүп, видео жарыялады. Бул жол тилкелери 30 октябрга чейин аякташы керектигин жана элге пайдаланууга берилиши керектигин Камчыбек Ташиев буга чейин 2 рет эскерткен. Орусия жынысын өзгөртүүгө уруксат бар өлкө жарандарына бала асыроого тыюу салат. Орусиянын мамлекеттик думасы жынысын өзгөртүүгө уруксат берилген мамлекеттердин жарандарына орусиялык балдарды асырап алууга тыюу сала турган мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Маселе 25 сентябрда каралып, парламенттин төмөнкү палатасынын төрагасы Вячеслав Володин мындай демилге балалыкты жана салттуу баалуулуктарды коргоо максатын көздөй турганын белгиледи. Анын айтымында долбоорду депутаттардын басымдуу көпчүлүгү колдоду. Эгер бул мыйзам кабыл алынса, тыюу Австралия, Австрия, Аргентина, Бельгия, Улуу Британия, Германия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Норвегия, Финляндия, Швейцария, Эстония жана башка мамлекеттерге тийиштүү болот. Азыркы кезде Орусияда бала асырап алууга чет мамлекеттерден АКШнын гана жарандарына уруксат жок. Мындай мыйзам 2012 жылы эки өлкө ортосундагы мамиле чыңалып турган кезде кабыл алынган. Чектөөнүн киргизилишине америкалыктар асырап алган 2 жашар Дмитрий
Яковлев аттуу наристе күн ысыкта эшик терезеси жабык калтырылган машинанын ичинде чарчап калган окуя себеп болгону айтылган. Бирок иш жүзүндө бул мыйзам АКШда кабыл алынган Магнитский тизмесине карата жооп болгон. Тизмеге Hermitage Capital фондунун аудитору Сергей Магнитскийдин Орусиянын тергөө абагында каза болушуна тиешеси бар деп эсептелген. Орусиялык катка минерлер күч кызматкерлери киргизилген. Израиль биринчи жолу Ливандын түндүгүндөгү конушка сок курду. Израилдин аскер аба күчтөрүнүн учактары Ливандын түндүгүндөгү Жбейл Библос районунун Муайсара шаарчасына сок курду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматтарга караганда Израилдин соккусунан курман болгондор бар. Окуя болгон жерге тез жардам муналары жөнөтүлгөн. Белгилей кетсек, Муайсара шиит мусулмандары жашаган Библос шаарына жакын жердеги жалгыз конуш. Библос курорттук аймагы Ливандагы эң коопсуз аймактардын бири болуп эсептелет. Ал жер негизинен Хезболла кыймылына тиешеси жок. Израиль 23 сентябрда Ливандын түштүгүндө жайгашкан Хезболланын буталарына ири соккуларын жасаган. Анда кеминде 558 киши, анын ичинде 50 бала жана 94 аял набыт болуп, 1645 киши жарадар болгонун Ливандын бийлиги билдирди. Миңдеген жакын тургундар үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Садыр Жапаров бунун трибунасынан Асман шаары тууралуу айтып берди. Президент Садыр Жапаров бунун башкы ассамблеясынын 79-сессиясында климат маселесин көтөрүп, ал көйгөйдү чечүү үчүн Кыргызстан кандай аракеттерди көрүп жатканын айтып берди. Ал Кыргызстан жашыл экономикага карыз алмашуу механизмин күчөтүп жана жайылтуу сунушу климаттын өзгөрүшүнө каршы биргелешип күрөшүүгө жардам болоруна токтолгон. Жапаров Кыргызстан 2050 жылга чейин көмүртөк нейтралдуулугуна жетүү максатын койгонун белгилеп, кайра жаралуучу энергия булактарын интеграциялоо жигердүү жүрүп жатканын айтты. Биздин жашыл келечекти куруу аракетибиздин бир эле мисалын келтиргим келет. Неом Аравия, Мастар Сити, Эмирликтер, Вестерн Харбор, Швеция, Солнечная долина Кытай сыяктуу туруктуу өнүгүүгө багытталган акылдуу шаар долбоорлору ишке ашырылып, ийгиликтүү өнүгүүдө. Бул өлкөлөрдүн кыялы ишке ашып, бизге да үлгү болду. Биз быйыл Ысык көлдүн жээгинде заманбап жана инновациялык Асман шаарын курууну баштадык. Келерки жылы Кемин шаарын куруп баштайбыз, деди мамлекет башчы. Ошондой эле өлкө башы Камбар Ата биргеси жана Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушуна да учкай сөз козгогон. Булак Спутник Кежи.